бүткүл дүйнөнү каптаган илдеттин биринчи толкуну деп коеюнчу, ошону дагы биздин Кыргызстан салыштырмалуу коңшу өлкөлөргө караганда ошо убагында деп айтсак болот, бүгүн мезгил көрсөтүп атат. Өзгөчө абал кийрилип, өзгөчө кырдаал кийрилип дегендей, анан жалпы бардык мамлекеттик органдардын, жалпы кыргыз элинин биримдиги менен да салыштырмалуу мындай өтүп баратабыз деп айткым келет да. Ошондо биринчи тобокелчилик, биринчи удар кимде болду? Бул медицина кызматкерлеринде, анан ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин, анан жергиликтүү бийликте. Мына ушул үч бутагына мындай үч тармагына рахмат айтып коюшубуз керек да, ыраазычылык билдирипчи. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Мына медицина кызматкерлери салыштырмалуу өзүнүн да кошумча айлык акысын дагы алышты да, салыштырмалуу алып карап келгенде. Анан эң негизгиси мына ички иштер министрлигинин кызматкерлери күн түн дебей кар жайыбы, жаан жайыбы, же күн ысыйбы ошо тикесинен тике балдар туруп беришти. Ар бир көчөлөрдү тосуп турушту, күндүз дагы, кечинде дагы дегендей. Мына ошолордун кошумча айлык акыларын төлөп берүүсү бүгүнкү күнгө чейин чечилбей атат да, мына жериндечи. Ушуну өкмөт сөзсүз түрдө муну алышыбыз керек. Эми Кудай сактасын, мындан ары ушу менен жок болсун. Бирок кокустан дагы мындай абалдар болуп кала турган болсо, анда бул балдар дагы мындай бир стимул болуп иштеш керек да. Кантип иштейт алар эртең? Алачан айтат да, турак үй бүлө штаб коюп, күн түн дебей жүрсөк, анан кандай дагы эле айлык албай отурабыз деген дагы бул жерде чоң мындай сурооз туулуп калып атат. Ошондуктан мен айтат элем, ушу тез аранын ичинде эсептөөлөр жүргүзүп чечип бериш керек. Акча келип атат, ичинен эл чогултуп берип атат, мамлекеттин ичине сырттан акча келип атат. Ушулардан каржы булактарын таап туруп, тез аранын ичинде чечип бериш керек.